Ихсан кооперативинин жетекчиси камалды. Ихсан турак жай кооперативинин жетекчиси 46 жаштагы Б.А. Кылмыш кодексинин 209-беренеси алдамчылык жана 210-беренеси ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу менен козголгон кылмыш иштерин тергөө алкагында 11-июлда кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Арыз ээлери кооперативге кирерде түзүлгөн келишим боюнча 4-7% өлчөмүндөгү кирүү акысын жана автоунаа же турак жай сатып алуу үчүн алынган мүлктүн наркынан 25-35-50% өлчөмүндө баштапкы төлөмдөрүн төлөшкөн. Жарандар ушул убакка чейин салынган акчасына турак жай жана автоунаа алышы элек. Ал эми акчасын кайтарып алууну каалаган жарандарга кооперативдин жетекчилиги кайтарып берген эмес деп жазылган маалыматта. Ички иштер министрлиги Чыңгыз Жумагуловду кармоого маалым кат бербегенин билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы интернетте Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча багыттык маалым катты деп тараган документти төгүнгө чыгарды. Басма сөз катчы Тилек Оторовдун айтымында сүрөттөгү документтин юридикалык күчү жок. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кагазда каттоо номери жана министрдин орун басарынын колу коюлган эмес. Ошондуктан документ юридикалык күчкө ээ эмес. 8-июлда Бишкектин четиндеги Көкжар айылында Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар Чыңгыз Жумагуловду кармоо маалында ага ок тийгенин, бирок Дөө Чыңгыз качып кетүүгө үлгүргөнүн журналисттер жазып чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чүйдө кылмышкер изделип жатканын, Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирген. Кыргызстанда бензиндин баасы төмөндөдү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, июль айында бензиндин баасы 50 тыйындын айланасында төмөндөп, дизелдик күйүүчү майдын баасы 1 сомго кымбаттады. Маалыматка ылайык, июнь айынын орто ченинде А95 үлгүсүндөгү бензиндин орточо баасы литрине 66 сом 16 тыйын болсо, июль айында 65 сом 82 тыйын болду. А92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы бир ай мурда 62 сом 50 тыйын болсо, июлда 61 сом 80 тыйынга түштү. Бул Бишкек шаарындагы баалар. Баткен облусунда болсо А95 үлгүсүндөгү бензин 70 сомдон, А92 үлгүсүндөгү бензин 66 сомдон ашуун турат. Рузахуновдун саламаттыгына оор залал келтирилгени аныкталды. Казакстандагы январь окуяларында кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун саламаттыгына оор залал келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү жүргүзгөн тергөөдө жана соттук медициналык экспертизада аныкталганын музыкант өзү Фейсбукка жазып чыкты. Бүгүн Ленин райондук милициясы менен ишим боюнча тергөөнү аяктап, материалдар менен тааныштырды. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча менин саламаттыгыма оор залал келтирилгенин эксперттер аныкташты. Чогулган материалдар башкы прокуратура аркылуу күнөөлүүлөрдү аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Казакстандын тиешелүү органдарына жиберилмекчи деп жазды Рузахунов.